9. Тема. Улуу түрк кагандыгы. Биринчи миңжылдыктын экинчи жарымы Түштүк Сибирде, Казакстанда, Орта Азия жана Борбордук Азиянын чек арасында алгачкы түзүлгөн байыркы феодалдык түрк мамлекеттеринин түзүлүшүнө жана өнүгүшүнө таандык. Ошондуктан бул мезгил түрк кагандыктарынын доору деп аталат. Ушул доордо бул аймактарда алгачкы феодалдык мамилелер түзүлө баштайт. 6-кылымдын орто ченинде Борбордук Азияда Кыргызстандын тарыхында көрүнүктүү роль ойногон биринчи түрк мамлекети түзүлгөн. Бул түрк кагандыгы эле. Ал 2 кылымча жашаган. 552-744 жылдар. Түрк деген этноним Кытайларда Тутсие деп аталат. Кытай летописинде биринчи жолу 546 жылы эскерилген болчу. Согдулар, персилер жана византиялыктар жаңы тала багынтуучуларын түркүт деп аташкан. Бул сөз элдин өз аты рунасымал текст боюнча алганда түркүк, асман менен жердин, дүнүйөнүн түркүгү, түбөлүктүү, күчтүү, бекем дегенди билдирип, этностук мааниге караганда социалдык маанини көбүрөөк түшүндүргөн. Түрк дешип алды менен аскердик аристократиянын өкүлдөрүн гана аташкан. Акырындап отуруп, булат башында аристократия турган урууга гана эмес, ага баш ийген көптөгөн тектеш элге да өткөн. Түрк уруусу 4-5 кылымдарда Борбордук Азия хундарынын чөйрөсүндө түзүлгөн. Алар өздөрүнүн түпкү атасы дешип уламышта айтылган Ашинаны эсептешет. 5-кылымдын орто ченинде түрктөр жуан-жуандык, авардык кагандыкка баш ийишкен. Жуан-жуандык кагандык болсо, ал учурда Борбордук Азияда үстөмдүк кылышып, Алтайда отурукташкан. Өзүнүн күчүнө жана атчан аскерлерине таянган түрктөрдүн башчысы Бумын 546 жылы бүтүндөй Жунгарияны ээлеп турган жер жайнаган Теле элин тегерек талкалап, анын жерин өз жерине кошуп алган. Ошондон тартып түрктөр салык төлөөдөн кутулуп, Борбордук Азияда үстөмдүк кылуу үчүн жуан-жуандардын атаандаштарына айланышкан. Кармашууга шылтоо таппай турган карт Бумын жуан-жуандардын каганы Анахуанга 520-552 жылдары кызын мага аялдыкка берсин деп тийиштик кылган. Өз даңкына жана күч-кубатына эскерген Анахуан түрктөрдүн күчкө толуп турганын аңдабай, каардана жинденип, Бумынды кемсинте мазактап, анын суроосун четке каккан. Түрктөрдүн башчысына ушул эле керек болчу. Согуштун чыгышына мындан артык себептин кереги жок эле. 552 жылы түрктөр жуан-жуандарга кол салышып, аларга баш көтөргүч сокку урушкан. Күтүүсүздөн жеңилген Анахуан өзүн өзү өлтүргөн. Жеңишке жетишкен Бумын жуан-жуандык мамлекет башчысынын Илик Каган деген титулун алган. Ошентип Борбордук Азияда улуу түрк кагандыгы түзүлгөн. 552 жылдан 603 жылдарга чейин. Каган өз ордосун Орхонго, Түндүк Монголияга көчүргөн. Ал жер бара-бара жаңы мамлекеттин административдик саясий борборуна айланган. 553 жылы Ашиндердин улуу түрк династиясынын негиздөөчүсү Илик Каган Бумын дүйнөдөн кайткан. Тала элдеринин салтына ылайык бийлик Бумындын иниси Истеминин колуна өткөн. Ал өз агасы өлгөнгө чейин эле Жети сууну, Борбордук жана Батыш Теңир тоону жердеген Онок уруусун Онжебе элин өз ээлигине кошуп алган. 563 жана 567 жылдары эфтелиттерге Ирандын аскерлери батыштан, түрк атчан аскерлери түндүктөн кол салышып, аларды талкалашат. Аму дарыясы жеңүүчүлөрдүн чек арасы болуп калат. Орто азиялыктардын жери менен кошо Онуру каганы Истеми эфтелиттердин тактан түшүрүлгөн падышасынын титулун да алат. Кагандын убактылуу ордосу Теңир тоого жайгашкан. Бул жерден бардык жактарга соода кербендерин, элчилерди жөнөтүп турууга ыңгайлуу эле. Эфталиттерди талкалагандан кийин эле Иран менен түрк кагандыгынын ортосунда чырчыгат. Ирандын талкаланышына түрктөргө караганда Согду соодагерлери көбүрөөк кызыгышкан. Согдулардын башчысы Маньях Истеми Каганга Ирандын баштатан жуулашып келе жаткан душманы Византия менен союздашууга сунуш кийирди. Теңир тоого аттанып жолго чыккан Маньях баштаган түрктөрдүн элчиси Иран жергесин Каспий деңизинин бою жана Кавказ аркылуу айланып өтүп, 568 жылы Константинопольго келген. Император Юстиниан II элчилерди жакшы ниет менен кабыл алган. Шериктештик түзүлүп, түрктөрдүн аскерлери Ирандын чек арасына киришти. Андан аркы окуялар китептерде чаташтырылып берилет. Түрктөр Ирандын провинциясы Суржанды басып алышат. Бирок түрктөрдүн аракети батыш жактан византиялыктар тарабынан колдоого алынган жок. Ирандын шахы Хосров эки тарап менен согушуудан чочулап, Истеми менен союздаш болууга шашылды.
Бирок 571-жылы Союздашуунун шарты боюнча Иран мурда эфталиттерге төлөп турган салыкты эми түрктөргө төлөөгө макул болду. Ажырымдашуунун башкы себеби болгон жибек менен соода кылуу жөнүндөгү маселе да жоюлган. Түрктөр менен тынчтык келишиминин түзүлүшү Ирандын Византияга жана Месопотамияга бир катар кыйратуучу сокку уруусуна мүмкүндүк берген. Иранды жеңип алгандан кийин батыш түрктөрү Грецияга болгон кызыгууларын биротоло жоготушкан. 575-жылы эл арасында кадыр баркы жогору болгон эстеми каган дүйнөдөн кайтат. Константинополдун келишимди кайра калыбына келтирүүгө жасаган бир нече жолку аракеттеринен эч кандай майнап чыккан жок. 576-жылы түрктөрдүн башкаруучусу Түрк Санов Кара деңизди бойлой жайгашкан Византияга кол салып, Боспорду каратып алат. 580-жылы түрктөр Крымды басып киришип, Херсонести курчап алышкан. Натыйжада Борбордун мурдагысындай эле Теңиртауда жайгашкан түрк кагандыгы Евразиялык кубаттуу өлкөгө айланган. Бул каганаттын түзүлүшү менен дүйнөнүн чыгышы менен батышынын маданияттары кездешип, чурулуша баштаган. Ошентип, өздөрүнүн тышкы саясатында кайраттуу эстеми башында турган түрктөр чоң ийгиликтерге жетишкен. Бирок ийгиликтерди бекемдеп калууга мүмкүндүк болгон жок. Анткени кагандыктын өзүндө ич ара ыйкы-тыйкы күчөп, бийлик үчүн узакка созулган кармашуу башталган. Түрк кагандыгын Таспар кыңк эттирбей башкарып турган 572-581-жылдары. Ал өлгөн соң кагандыктын тактысын 4 талапкер талашып, бири-бири менен айгышкан күрөшкө чыгышат да, бир туугандардын кандары төгүлөт. Ал өлгөн соң кагандыктын тактысын 4 талапкер талашып, бири-бири менен айгышкан күрөшкө чыгышат да, бир туугандардын кандары төгүлөт. Бул согуш 4 талапкерден 3-өсү өлгөндөн кийин гана басылат. Алардын арасынан эстеминин тирүү калган мурасчысы Тарду Боке каган батышта 587-жылы түрк падышасынын тактысына отурган. А бирок бийлик үчүн күрөш анын такка отурушу менен эле бүтүп калган жок. Уруулар ортосундагы катуу кармашуу түрк кагандыгын алсыратып, анын тышкы саясатын кескин түрдө басаңдатып жиберген. Бул мезгилдин ичинде түрктөргө оор салык төлөп келишкен бытыранды Кытай Суй династиясына баш кошуп биригип алган эле. Суй династиясы 581-618 жылдарга чейин уланган. Экинчи бир салык төлөгөн өлкө Иран 588-жылы Гераттын алдында түрктөргө оор сокку урду. 590-жылы болсо Византия түрктөрдөн Боспорду бошотуп алган. Тарду Боке каган өлгөндөн кийин 603-жылы түрк мамлекети чыгыш жана батыш кагандыктары болуп экиге бөлүнүп кеткен. Кыргызстандын мындан ары тарыхы батыш түрк кагандыгы менен байланыштуу.